Assalamu alaikum урматтуу жамаат, ардактуу аталар, агалар, кымбаттуу окуучулар. Элибизде жакшы сөз бар. Өз тарыхын билбеген келечекке жол таппайт. Эми тарыхты карап көрө турган болсок, ата бабаларыбыздын бардыгы дин менен жашап өткөн. Муну биз алардын айткан сөздөрүнөн, кийген кийимдеринен, ошондой эле кылган амалдарынан байкасак болот. Ошондой эле алардын алтындай кымбат акыл насааттары Куран хадиске төп келет. Азыр биз Шерим экөөбүз бүгүнкү күндө айтылып жүргөн макалдар кайсы хадистен алынган экендигин баяндап өтөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Лейса минна ман лам ярхам сагирана ва лам юаккир кабирана. Ким кичүүлөргө ырайым кылбаса, жана улууларга урмат кылбаса бизден эмес деген хадис калк арасында улууларды урматта, кичүүлөрдү ызатта деп айтылып, эл оозунан түшпөй такталарга жазылып, адамдардын төл сөзү болуп айтылып жүрөт. Лейса л-хабару кал-муаянати. Уккан нерсе көргөндөй эмес деген хадис эл оозунда миң уккандан бир көргөн деген макал айтылып келет. Лейса л-гина ан касратил араб, валакин л-гина гина н-нас. Буюмдун көптүгү байлык эмес, чыныгы байлык жүрөктүн байлыгы деген хадис келет. Ушул эле хадистин мазмунун берген, эл арасында тараган дүйнө мүлктүн көптүгү байлык эмес, көөдөнүн токтугу байлык деген макал бар. Ас-сафару китаатун минал-азаб. Сапар азаптын бир бөлүкчөсү. Себеби адам сапарга чыкканда уйкудан калат, курсагы ачат жана абдан чаңкайт. Мына ошол себептен элибизде дагы жол азабы, көр азабы деген макал айтылып келет. Инна нафсан лан тамут хатта тастакмила ризкуха. Бир дагы жан өз ырыскысын толук алмайын өлбөйт деген хадистин мазмунун акылман карыялар Аллахка таянууга васият кылып, ырыскысы түгөнбөгөндөн күнү өтпөйт деп айтып келишет. Ядуллахи алал жамаати. Аллахтын колдоосу жана жардамы жамааттан. Демек жамаат менен жүрүүдө өтө көптөгөн жакшылыктар бар. Эгерде жамааттан бөлүнүп кетсе, жалгыз койду карышкыр жеп кеткендей, жамааттан бөлүнгөн адамды шайтан азырып кетет. Ошол себептен ата бабаларыбыз жамаат менен чогуу болууга үндөп, бөлүнгөндү бөрү жейт, жарылганды жоо алат деген макалды айтып кетишкен. Инна ликулли шайин ширротан, ва ликулли ширротин фатратан. Чындыгында ар бир нерсенин башында жазбаат, өтө катуу кызыгуу бар. Ошондой эле ар бир жазбааттын артында алсыроо болот деген хадис келет. Бул хадис адамдарга өз акыбалында айтылып терең таралбаса деле, мунун мааниси накыл сөз катарында артыкча дүңгүрөгөн акыры мүңгүрөйт деп орточо болууга өндөлүп айтылат. Вала надима ман исташара. Ким кеңешсе өкүнбөйт. Макал кеңешип кескен бармак оорубайт деген максатта ушундай макалдарды айтып кетишкен. Иза кадаллаха ли'абди ан ямута би арди жа'ала лаху илейхи хажатан. Аллах бир пендеге кайсы бир жерде өлүмгө чечим чыгарса, ал пенде ошол жерде муктаждыгын пайда кылат деген хадистин мазмунун берген ажалдуу кийик адырга качат деп, адам ажал боло турган жерине шашарын жана ошол жерде гана өз ажалын табарын билдиришкен. Ассаламу кабулал калам. Сүйлөшүүдөн мурда саламдашуу. Макал саламдашпай сөз баштабан. Ал-ажалату минаш шайтан. Шашылуу шайтандан деген хадис келет. Шашкан шайтандын иши деген макал чын-чындап келгенде жогорудагы хадистин мазмунунан алынган. Лейса шадиду бис-сура'a, иннама аш-шадиду аллади ямлику нафсаху 'инда ал-ghadabi. Бирөөнү жыккан күчтүү эмес, чыныгы күчтүү, өз ачуусу келгенде өзүн башкара алган адам. Макал алтты жеңген баатыр эмес, ачуусун жеңген баатыр. Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаин ат-таввабун. Ар бир адам баласы өтө көп ката кетирүүчү. Ал эми ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшылары тобо кылуучулар деген хадистин негизинде адам катасыз болбойт, көл бакасыз болбойт, жаңылбас жаак болбойт, мүдүрүлбөс суяк болбойт деп макал катары айтылат. Жогоруда хадистен бизге ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшылары тобо кылуучулар экендиги маалым болду. Ошондуктан биз азыркы учурда тобо кылып калыш керек. Себеби бүгүнкү күндө биз Рамазандын ортоңку 10 күндө ачыктап айтканда Аллахтын кечирим күндөрүнүн арасында турабыз. Аллах баарыбыздын тобобузду кабыл кылган болсун.